Токмок шаары номер 7 орто мектеп 7 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сызыктуу функция жана анын графиги. Биздин сабагыбыздын максаттары: силер балдар сызыктуу функция жана алардын графиги жөнүндө билим аласыңар. Функциялардын маанилерин эсептөөгө, координаталык тегиздикте чекиттерди табууга жана графикти чүйүүгө көнүгөсүңөр. Өтүлгөн сабакты кайталоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берели. Функция деген эмне? Функциянын берилүү жолдору кайсылар? Жана функциянын графиги деген эмне? Бул суроолорго жоопторду аудио жазуу аркылуу жөнөтүп ийсеңер болот. Анда эмесе бүгүнкү темабыз сызыктуу функция. Демек аныктамасы төмөнкүдөй. Сызыктуу функция деп y барабар kx плюс b түрүндөгү формула менен берилген функция аталат. Бул жерде x көз каранды эмес өзгөрмө, ал эми k жана b кандайдыр бир сандар болот экен. Мисалы, y барабар 50x плюс 20. Бул жерде k'быз 20, k'быз 50, b'быз 20, ал эми өзгөрмө x. Же болбосо y барабар 3x плюс 35. Бул жерде k'быз барабар 3, b'быз барабар 35. K деген бул x'тин коэффициенти деп аталат. Ал эми 35 бул бош мүчө. Жана y барабар 0,5 x минус 2. X'тин коэффициенти же болбосо k'быз 0,5ке барабар. Бош мүчөбүз же болбосо b мүчөсү минус 2. Эми балдар y барабар 0,5 x минус 2 функциясынын графигин чийебиз. Аны кантип чийебиз? Ал үчүн биринчи x менен y турган таблицаны түзүп алабыз. Жана x'ти өзүбүз каалагандай алабыз. Мисалы үчүн минус 6, минус 4, минус 2, 0, 2, 4, 6, 8. Ал эми y ушул формулага салып эсептейбиз. Ал үчүн мисалы үчүн биринчи турган x'тин мааниси минус 6, минус 6-ны 0,5ке көбөйтсөк минус 3 чыгат, минус 3төн минус 2-ни кемитсек минус 5 чыгат. Жана 0ду текшерип көрөлү. Мисалы үчүн 0,5ти 0го көбөйтсөк 0, минус 2 өзү калат. Мына ушинтип чекиттерди таап алабыз дагы. Координаталык чекит түзүп туруп, аякка ушул чекиттерди табабыз. Демек, мынакей бул жерде 8 чекит жайгашты. Эми сызгычты алып туруп, ушул чекиттерди бириктиребиз. Демек, балдар, сызыктуу функциянын графиги түз сызык болот экен. Демек, канчалык көп чекит алсак деле, алардын бардыгы тең бир түз сызыкта жатышат. Балдар, эми y барабар 2x плюс 3'тü карайлы. Мунун коэффициенти 2, b'быз 3кө барабар. Сызыктуу функциянын графиги түз сызык болот деп азыр эле белгилеп айтып кеттик. Эми дагы таблица алалы. Биякта уже чекиттердин санын азайттык. 3 маани алып атабыз. Минус 2'ни алсак, минус 2'ни 2 көбөйтсөк минус 4, минус 4кө 3'тү кошсок минус 1. 0 алалы, 2'ни 0го көбөйтсөк 0, плюс 3 өз эле калат. 1'ди алсак, 1 жерде 2, 2, 2ге 3'тү кошсок 5. Мына ушу 3 чекитти таап атабыз. Көрүп атасыңар, чиймеден минус 2 менен минус 1'дин кесилиши А чекити болуп турат. Андан кийин 1 менен 5'тин кесилиши Б чекит болуп турат. Ал эми 0 менен 3 белгиленбей эле, бирок кара чекит менен белгиленип турат экен. Эми ушул сызгычты алып туруп ушу эки чекитти бириктирсек, анда дагы эле түз сызык пайда болот экен. Эми балдар,
299 номерди карайлы. Төмөнкү формула менен берилген функция сызыктуу болобу дейт. Демек, y барабар 2x минус 3. Y барабар 7 минус 9x. Y барабар x плюс x бөлүнгөн 2 плюс 1. Y барабар 2 бөлүнгөн x плюс 1. Y барабар x квадрат минус 3 жана y барабар 10x минус 7 бөлүнгөн 5. Демек, биринчиси болот, k'быз 2, b'быз минус 3. Экинчиси дагы болот, k'быз минус 9, бош мүчөбүз 7. Үчүнчүбүз дагы болот, бул жерде k'быз 2ден 1 деген коэффициент, b'быз 1. Үчүнчүбүз болбойт, себеби x деген бөлчөктүн бөлүмүндө турат. Демек, бул жерде эреже аткарылбай калат экен. Андан кийинкибиз дагы болбойт, себеби x-тин квадраты турат. Демек, бизде болсо x-тин биринчи даражасы эле берилген. Жана акыркысы болот, себеби 10x бөлүнгөн 5 болгондо муну кыскартып ийсек 2x калат экен дагы, минус бош мүчөбүз 7 бөлүнгөн 5 болуп калат экен. Демек, мына карап алгыла, кайсынысы болот, кайсынысы болбойт. Демек, бөлчөктүн бөлүмүндө турса дагы болбойт экен, анан башка биринчи даражадан башка 2, 3 жана башка даражаларда турса дагы болбой калат экен. Эми балдар, y барабар минус 0,8 плюс 1 функциясынын графигин карайлы. Ал үчүн биз деген 2 гана маани алдык. Мына көрдүңөрбү, улам жөнөкөйлөп бартат. Түз сызык жүргүзүш үчүн бизге 2 гана чекит жетиштүү. 0 болгондо 1 болот. 5 болгондо, мисалы үчүн 0,8ди 5ке көбөйтсөк минус 4, минус 4кө 1ди кошсок минус 3 чыгат экен. Эми координаталык тегиздикте ушу 2 чекит табат экен. Биз карагыла, 0 менен 1дин кесилиши m чекити турат, 5 менен 3 минус 3дүн кесилиши k чекити турат. Ушу экөөнү бириктирсек, мына ушундай болгон түз сызык пайда болот экен. Бул жерден белгилеп кетчү нерсе, балдар, чимен чийгенден карасаңар, эгерде k'нын коэффициенти оң сан болсо, анда ал өсүүчү болот экен, жогору карай көтөрүлгөн. Ал эми k'нын коэффициенти терс сан болсо, анда кемүүчү болот экен. Демек, x-тин улам мааниси чоңойгон сайын, y-тин мааниси кичирейет экен. Ушуну эстеп калабыз, балдар. Булардын баарын дептерлерибизге жазып алабыз, чиймесин тактап туура аткарабыз, азыркы айткан касиетти эстеп калабыз. Демек, y барабар kx плюс b сызыктуу функция болот экен. Сызыктуу функциянын графиги түз сызык болот экен. Демек, бул жерден биз 2 гана чекитти алып чийип алсак деле болот экен. Андан кийин y барабар kx плюс b, x барабар 0 болгондо, биз деген башка учурун карадык, оң сан болгон, терс сан болгон учурун. Эми y барабар kx плюс b сызыктуу функциясында x-быз 0 болуп калса, анда эмне болот эле? Бул силерге тапшырма катарында калат. Теңертен таап, ушу суроого эмки сабакта жооп бересиңер. Демек, үйгө тапшырмага параграф 5, номер 303 жана 310. Ушуну менен сабагыбыз бүттү, балдар. Саламатта калгыла.